көрінген туғаны қолында чоңойып. Балам қырсықтап, шу үй жайы жоқ. Боз үйге чейін қақта жашаттыңыз? Баламды 5 жылдан бері көрелегін білбеймін. Анан өкші қатысты құтыламын кетіп жоқ. Өніне де батпайды келсек, аман бұл, сол, ошуда мен қанша ден соғым алып атады. Ойлаңыз жоқ. Білді ешкімге де батпайды. Менің негізі бәше төркінім жоқ та. Сіз үйлаған сізге жарашып кеткен, үйлағыңыз жоқ. Салам достор, жалпы Сол ТВ каналының катталуучулары, бүгүн 1 октябрь каралар күнүнө карата 68 жаштагы Мира апабыздын бүгүнкү күндө абалы менен таанышалы деп келдик. Мира апабыз ошол жерде боз үйдө жашайт. Март айынан бери азыркы тапта 2 комната үй куруп жаткан учуру, бирок үйү шартка байланыштуу каражаттын жоктугунан курулуп бүтө элек азыркы тапта боз үйдө жашап жаткан учуру. Келиңиздер анда апабызга биргеликте жардам берүү менен катар апабыздын ал менен дагы тааныша кетели. Ben bir 68'te. Hani özüm geminden bulum da. Hani erteli en ata ajırap hökümetin kolunda çoğayıp. Ажырашып кетти эле. Жоқ, казыл ушкунда. Анан ушу аралга быйыл 2015 октябрында 50 жыл болот келин болуп келген ушу айлык. Анан 2 балалы болгон. Ошо анан балам кырсыктап, ушу үй жайы жок. Анан ошо карыстан кутулам деп Сахалинге кеткен. Баламды 5 жылдан бери көрө элекмин билбейм. Аман бул соғуу иши дайынсыз. Анан ал карыстан кутулам деп баарын саттык, алды эле жеткен жок. Анан ошо карысты кутулам деп кетип жок. Ошо анан азыр бирөөнүнө эле батпайт келсек, тууганың эле, кайын журтуң эле ошо 5 жылдан бери эле тиякта, биякта. Ошо айыл өкмөткө рахмат. Биздин айыл башчысы очередти жок, мага участок беришти ушул жерден 4 соток. Анан эмнисти Кудай жолуктуруп койду, Айнур экөөнү. Анан алар келип, эме кылып ана ушуну, ушу үйдү менен тургузуп. Эже Өзүм инвалидмин, 2 группа. бир балаңыз Сахалинде болсо, экинчисичи? Кызым бар. Эми ал кыз бала эле көп эмектен келбейт экен. Карманган бир ошо эмем ал деле жашасын деп ойлойм да, чтобы эметпесин деп. Ал деле колунан келгенде эметип атат. Ал да өзүнүн 3 баласы бар. Эми ипотека төлөшөт ушундай ишип, анан алар деле эме кылбай, анан ал деле колунан келгенди жардам берип атат. Абанын жолдошуңуз эмне? Жолдошум 16 жыл болду. Бу июндүн 12-синде 16 жыл болду каза болгонуна. Ал да каза болбосо да мүмкүн мындай эле. Ким билет эми. Бу да ошо маңдайыма ошону жазып койгонго. Ошо Азырбаки да ошо 4 соток жер берген экен. Буюрса үйдү дагы башталыпсыз. Анан азыркы тапта өзүбүз көрүп турабыз, боз үйдө. Марттан бери мына ушул боз үйдө. Канча болду жашап атканыңызга? Жастан бери март, февраль айында келгем, ушу мартта. Ошо үстү жок болчу да, кайным ушу клёнка бер, үстү жок деди, деп жаап, жамгып жаса, кошунаныкынан барып жатып басылганда кайра келип. Да, кошуналарым жакшы. Эмет
карап турушат. Бүтке эмет эшигим ачылбай калса келип калышат. Ой, барсыңбы деп. Кошунаң жакшы болсо да жакшы экен да. Түндө үшүп атасың деп ушу обогреватель алып келишипти. Ой, гуру рахмат. Ой, жата албай койдум дейт. Ти сени ойлоп эле деп ти кошунат. Уламдан улам күн сууктап да атат апа, мында ошол боз үй жашатканыбызга 6 айдай болуп калыптыр. 6 айга жакындап калыптыр. Анан жашоо кандай? Өзүңүз айтып атасыз, кээде үшүп калып атам депчи. Тамак аш жасоодон жана башкадан. Тамак ашы бар дечи, бул инвалидтерге жана гуманитарка берет. Анын энергиясы мени аябай карап атат да. Мен продукты жагынан эметtirбейт. Кейитпейт. Апа деп күнүгө чалат, кандайсыңар деп ушу эримизге меңите ыраазымын. Айнура кызга ыраазымын. Ушуга да жолуктуруп койгон ошо жардам менен ошо Эрнис экөө мага буда турулуп эметилип калды. Мына ушу. Демек бул үй азыркы учурда дал ошол жалпы элдин жардамы менен курулуп жаткан экен. Үстү жабылып калыптыр, дагы да болсо иши көп экен. Иши көп. Ушу балаңыз мисалы үчүн менен мында кабарлашпайт дагы. Вообще звонить этпей, билбейм. Аманбы, солбу. Ошода мен канча ден соолум алып атат. Хотя ошондон да топурак буюрса экен деп. Билбейм. Өзүңүздүн балаңыз ошо семьясынын баарын таштап турган кетип калганбы? Ошо карыстын азанын, карыстар артынан түшүп алгандан кийин кеткен. Сахалин деген мындай тааныгандарга деле айтып аттым деп коюшат. Анан барганда деле ар бир өзүнүн барганда деле окоттары менен кетишет. Айтып Сахалин деген чоң, аны кайсы жагынан издейбиз деп ошентип. Бары аман деп эле эметип атам. Күнүгө эле ойлоп, кылыпта келип кала тургандай болуп эле эметип. Келип калып атчы. Ушу Кудай ушу эметип ушул үйдүн эмесин көрсөм болду. Былтыр пневмония болуп 3 күн комада жаттым. Анан мени комадан чыкпайт деп врачтар кайын журтума эмем эле айтышып. Анан Кудай жантагы эле ичер суум бар экен. Анда врач заведующий айтат, ой эже, дагы бүтпөгөн жумушуңар бар экен, аман калдыңыз депчи, ошентип. Анан дагы эле ушу кетип атканда мындай ушпай эле жакшы эле кетти. Ой, жок эле, жакшы эле. Кеткен эле көргөн жокмун, менен коштошкон жок. Балдар чоңгондо ушундай болуп калса таш болот. Билбейм. Ошо бул эмелер эле калды, көп эле нерсе мунун ичин ойлосоңчу. Мен жогоруда да ушул жерди бергендерге деле мен азыр мени менен кошо башка көрөрмандар деле таң калып атса керек, эмне үчүн кезексиз берип калды депчи. Кандай жумуш менен алектенчү элеңиз буга чейин? Мен багы кызматта элеңиз. Айылдар кишилери, айылдык кишилер, айыл аксакал барып кеңешип, анан ушу айыл өкмөт жеңишке рахмат. Сөзүмдү эки кылбай, анан ушу участканы бөлүп берди. Эми мен деле ошо айылда жаман жакшылыгында 20 жылдай кызмат кылдым. Казанын кармап. Элге ойлойм да, что хоть баркым бар болуш керек. Эч ким против болгон жок мага ушу участок бергенге, болбосо баары эле очередьте турат. Анан эми өзүм деле 70 келип калдым. Баары бир өлсөң деле өзүң эшигин алдың, өзүң анын болуш экен. Анан мени да тияка бияка сүйрөйт. Ойлоңузчу.
Көрсө үйдө. Тугандыктан эле эч кимге да батпайт. Тугандар биякта барбы? Менин негизи вообще төркүнүм жок да. Эн атабыз эртеле кызыр болуп. Көрүнгөн тууганын колунда чоңоюп. Анан ишип 18 жашымда келдим, ушул жака келин болуп. Мындай төркүнүм деле жок. Кайын журттарым эле жакшы, келген жерим жакшы, буюрса кайын атам аябай жакшы иштер болчу. Как өзенем атамдай болушуп. Мага ушунчалык эме кылышты, кайын журттун деле колунан келген жардамды беришти. Ар бир өзүнүн оокаты. Муну бер деп да кантип айтасың? Берсе рахмат айтып. Ошол үйдү сатып бергенден кийинки боз үйгө чейин кайерде жашап аттыңыз? Көрүнгөн жер бу жерде поворотто бияка кайрылган жерде контейнерим бар болчу. Ошо үйдөн ошо бир контейнер сатып алгам. Ошону 70 миңге, ошондо $1000 бар. Ошону эптеп тамак кылып, ошо жерге жашап жүргөм. Анан баламдын бир карысы келип таза туруп алды да. Эметип, айла жок, анан саттым. Болбосо ошо жерде жатып, ошо жерде тамак пиширип, ошо жерде жашап аткам. Контейнерде? Ошо контейнердин ичиндечи. Анан бала үчүн баарына барасың, эне деген балага жүрөгүн эле берет. Анан ошо контейнерди сатып, ошо карысын бердим. Анан ошо жерде хоть биртке иштесем дагы 5 сом болсо да тыйын колумда болчу. 6700 пенсия алам. Анан өткөндө суу чыгарып, булар деле утурту суу сураган деле болбойт экен. Анан 30 миң кредит алдым, бирөө алып берди да, суу чыгарганга деп. Анан ошо суу чыгарган балдарга рахмат. Кудайдын жолунда жүргөн балдар экен. Арзан кылып чыгарып берди да. Трубаларым баарын алып келишип, işte bekirli emес, 24 metreden çıktı su. Анан 10 bin эле алды да. Труба өздөрүнүн акчасынан, анан моторун да өздөрү сатып келди, берген жардамыбыз деп. Анан үйүңүздү бүтсөңүз, звонить этсеңиз, сууну киргизип беребиз деп айткан. Телефонун ачты. Кредитиңиз канчасы калды? 2 ай болду төлөгөн. 30 миң андан ашыкта деле кереги деле жок. Ошо пенсиям алганда төлөп турат 4 миңди. Бул айда пенсия кошулат да, эми билбейм, эми кошулат, эми көрөбүз да. Анан эрниз ошо продукты жагынан мени өксүтпөйт. Анан балдар да иштейт да. Ал такай эметип турат мени, көздөп. Апа кээде жалгыз жатканда баягы коркунуч пайда болобу? Коркондо коркпогону эле эмне кылам? Чын биринчи келип ушул жерге эметип үстү ачык, бияк деле эчтеке жок. Чын коркуп эметип жүрмүн, аны ойлодум, мен корккондо эмне, мен уже корккондон калдык да. Анан бирок тегерем тынч. Коркпой деле калдым. Эмне коркподум деп, мага уже как-то барьер болуп калды. Буюрса дагы ошо үйүңүзгө мүмкүн демирчилер жардам берип калса, кышка чейин суук түшкөнчө кирип кетүү дагы буйрусун дейличи. Анан келиңиз, жалпы коомчулуктан дагы да болсо жардам иретинде кайрылсаңыз болот. Андан кийин буюрса азыркы жашап аткан жериңизди өзүңүз бир сыра көрсөтүп бересиз, э? Жардам берип койгула, колуңардан келсе. Ошо суук түшкөнчө үйгө кирип алайын. Элгеле рахмат. Ошо Кудай да мени колдоп келатат. Ошо элдер мана жардам берип, мына үйдө туруп калды. Эми калганын бүтүргөнгө жардам берип койгула. Суранам. Шартым жок, ошо пенсия алам 6700.
бүтүргөнгө шартым жок. Аны ошентип тааныбагандары мени билгенде эмеден көргөндөр жардам берип эметип атышат. Көбү бүтүп асы калды. Жардам берип койгула колунан келсе. Канча жашаган жерим ушул. Мунун баарын элдер берген. Оз үйдө да элдер бергенби? Бирөө берди да. Жөн эле өзүн эле. Темир эле. Анан ушу далдоо болсун деп болан күнгө күйгөнүн карабайсыңар палас. Аны бу клеенка жок болчу. Жөн эле буларды тагып эптеп бу кошуналар жардам берип. Бу керебет креслонун бир оштук өкүл кызым бар. Бакыш. Эметсем эле чуркап келет. Эмне керек? Тии керек деп продуктуларын алып келет. Ой, ушундай сонун кыз да. Ошо мунун баары эле ушул жерде жатып, ушул жерде эле. Мына ушул жерде жатам, ушул жерде тамак ичем. Мунун баары эле тетиплеттер менен тешиктерди кечинде жаап, анан обогревательди кече коюп. Ошо мынакей. Өзү чоң болуп калып, кичкейде эле чийип берген балага айттым, чоң эмеспи, ой, эжем мына кайра кичкей деп. Мейли, мен билбесем каяктан. Анан бу жерде бурчун санузел кылып алайын деп эметкен, анан бу жерде гипсокартон менен тособуз деп эметишти бу жерде. Тияк спальня берг, кухня. Анда үй бүтүп калса, тойго келет экенбиз. Буюрса, обязательно келгиле. Ошо бүгүнгө чылай иштеп. Буюрса апа, анда жамандыкты ойлобойлу, жанагы жакшы нерсе ойлойлу. Жакшылык бир той болсо, жакшы. Сиз ыйлабаңыз, сиз ыйласаңыз жүрөгүм ооруп кетет атпайбы? Апалар ыйлабасын. Эң башкысы ден соолукта болсоңуз болду. Сиз ыйлаган сизге жарашып кеткен деп ыйлабаңызчы.